Урматтуу достор, урматтуу туугандар, мына агаларыбыз негизинен Алтын Эжебизде бир 50ден ашык 60ка жакын таксопаркында иштеген агаларыбыз бар экен. Ушулардын акырындык менен мненияларын айталы. Алтын Эжени андай жамандаган негизинен туура эмес. Биз Алтын Эже менен көптөн бери иштешип жүрөбүз. Бир жолу андай бир жамандыгын алдап кеткен учурун көргөн эмеспиз деген агаларыбыз дагы могу мненияларын айталы, ойлору менен бөлүшөлү деп келген агаларыбыз бар экен. Байке, оюңузду айта кетсеңиз болот. Биринчиден, ассаламу алейкум, калай кал. Ушул канчадан бери көрүп, 11-12 бөлүмгө чейин жетип кеткен экен. Канчадан бери көрүп алып, мен даже үйдө жаткан келинчегим, ата-энем, бир туугандарым көрүп алып, сен ушул парктан алдың беле, Алтынайдын үнүн үйдө кээде группаны ачып эметкенде Алтынайдын үнүн угуп калган экен, келинчегим таанып калган экен. Анан интернеттен көрүп алып, күйөөм ушундан алган деп ата-энем көргөн экен ошол интернеттен. Мен өзүм эртеден кечке таксовать этип жүрүп, көргөнгө убакыт да жок. Кандай адамдар телефонго кирип интернетке кирип көрөт экенин билбейм, но мен көргөнгө убакыт жок, чынын айтсам. Эртең менен кетесиң, кечинде келесиң. Анан келинчегим ушунда угуп туруп, сүйлөшпөк келтирсек, ушул аялдын үнүн угуп калдым, таанып калдым дейт. Анан Алтынай менен, Алтынайдын күйөөсү менен чок иштегенбиз убагында. Анан Алтынай күйөөсүнүн аты Асылдын дагы классташ баласы менен чогуу биякта иштегенбиз, жашаганбыз. Териштип келип, анан ушул машина ушул парктан алгам. Золотопродан Алтынайдан келип, договор түзүп, как положено, 26 айга деп түзүп алып, машина алып кирип чыгып айдашып жүрөбүз. Анан эми Кудайга шүгүр, эми мен канча ушул жашка келип, Москвада жүрүп, ким 2,5 миллионго, 2 миллион 800гө машинени жөнеле келип 80 миң берип туруп эле машинени айдап кеткен ким бар? Ошондой эле парвиз берип атасың, сени да уктум, но сен эркекче тигини кылдым, муну кылдым, берип атам, антип атам деп атасың. Мен бысымылда деп келгенде эле, мына бу жакта балдар турат. Келгенде эле ошол 4-5 бөлүмгө келгенде биз 5-6 отуруп алып, интернетке кирип, сенин бөлүмдөрүңө кирип сүйлөгөндө, ушунун баары кылганыңдын баары туура эмес деп жазсак, туурабы байке? Туура. Ошол туура эмес, айтылган сөздүн баары туура эмес, калп деп жазсак, биздин комментарийлер чыкпай аткан. 3 телефонду мондайынан ачып күйгүзүп алып көрсөтсөк жок болуп аткан. Көчө күнү атайын апам менен атам айткандан, ай апа, ата, алыкы туура эмес. Ал момдай кыз, ал мейли катуу сүйлөйт. Анткени ошол жерде 50гө жакын машинени берип коюп, иштетиш, бирөө дөңгөлөгүн туура эмес жасап коет, бирөө капотун кылып коет, туура эмес кылып койгон үчүн бүт баарына жетишпей калат. Мен күйөөсүнө ким Асылга да айткам, өзүм лично айтып, Асыл, момдай, Алтынай жетишпейт. Анын катуу сүйлөгөндө бул сен уккан киши болуп кылышың керек деп айткам. Анан эми жаап аткандарынын именно ошол Азам дейт. Азам анан Манас байкелери, тайкелери менен менин машинемди жасаган, копиятай. Кырсык Кашкабактын ортосунда топкойт. Эми бир кичине кырсыктап машина менен бампери кирген, крылосун жасаткам. Азыр эшиктин астына чыгып машина менен келдим. Атайын тияктан Москвадан юктан бери келдим. Бүт баарын токтотуп таштап, 2 күндөн бери пландаштырып, атайын токтотуп салып, атайын келдим. Азыр машинени да көрсөтүп коелу аспар. Машинени жасаткам. Мейли деп бүт баарын келди. Алтынай келди, жасап бер деди. Жасап бергенде айтышты. Канча болот дегенде, муну жасайбыз деди. Макул деди. Канча акчасы дегенде 35 миң деди. Все хорошо дедик дагы. Жасашты. Бир жума машина жатты ушул жерде. Жасады. Запчасти алып кел деди. Алып келип бердим, кеттим. Бир жумадан келдим, бүтпөйт. Ана, муна деп атып бүтүштү. Краска берди. Эми мен билбейм, машинени айтканда жапжаңы кылып чыгарып берип коюшту. Бир жумадан кийин машинени жууп кайра эмесем, машина капоттун сыртынан точкалар пайда боло баштады. Бул эмне? Азам, мен мыктымын, мастермин деп жасайсың, но Азамга ошол машинени көрсөткөм, туурабы Азам? Сен көргөнсүң, билесиң. Анан ошонун баарын жасатып жүрүп, капотко кичине кашак кеткенде Азам, сен менен бир күн кечке Алтынай кайра бүтөбү деп атканда, капотко кичине кашактар болуп атканда, ошону жасай албай жүрдүң, но жасадың. Жасаганда кеч калып, мен сени үйүңө чейин жеткирип баргам. Үйгө чейин саат 8 болуп кетти. Мен кетем деген, ой, мен сени жеткирип коем dedi. Сен бияктан үйгө чейин канча эле? Үйгө чейин, бияктан үйүнө чейин. 13. Короче, 13 километр иши кылып эме да. Пробка менен 1 саат минимум болот. Пробка менен иши 1 сааттык жолда алып барып таштагам. Мен лично алып барып таштап, жолдон кетип баратканда, ошондо мына балдар деле турат.
Азам, сен лично өзің айткансың да, Алтынай эже мени зарплатымды убагында берет, даже ачыгы менен берип атат дегенсиң. Ичкен жеген квартирамды алып берди дегенсиң. Документтеримди жасатып берди. Только мактап эле келдиң эле. Ой, Алтынай эже сону. Анан тияка чыгып туруп башкалар квартира эмесин зарплатасын бербей атат, акчамды бербей атат дегениң бул жагынан кичине окшошпой кетиптир. Машинени сатып алган. Машинени мен алсам. Пока мен деле лизингке машина айдап жүрөм. Алтынайдын атында турат. Мен машинени Алтынайдын уруксаты жок, мен машинени сата албайм да. Сен ошондой кылып сатып ийген экенсиң. Ошонун баарын угуп алып, азам ушуну кылабы, ушундай кылат беле деп мен ичим үйүп балдар менен сүйлөшүп эметсек, азам тигинти деп. Мен билип атам, азам сен андай бала эмессиң. Сени бирөө алдаган, сен бирөөнө алдангансың. Бирөө сени келген дагы далыга чаап туруп, алдап мынча берем, тигинче берем деп туруп сени тартып кетти. Сен мындайча айтканда өзүң жеген тамактын үстүнө түкүрүп, ошол тамакты жеп атасың да. Анан ошондой эле кыйын экенсиңер. Ким аял киши менен атаандашкан парвиз сеники туура эмес. Калптым баарын айтып жок. Ошондой эле эркекче баарын кыласыңбы? Мына азыр камера тартылып атат. Бүт баарын бияка келген экенсиң, тияка барып сүйлөшкөн экенсиң. Ошонун баарын токтотпостон тарт да. Эмнеге муну көчөгүнү көрүп алып, асыл сүйлөп атса, жакшы сөздөрдү айтып келатса, токтотуп камера тартып алып кетип калып атасың. Бер жактан комментариялар жазса, аларды өчүрүп салып атасың. Анын кандай? Туураны туура де. Акты ак де, караны кара де. Мени көргөн балдар да бар, мени тааныган балдар да бар. Баткен десеңчи, бир звонок менен Баткендеги Алабука, Майлы суу, Жалалабад, Ош, Нарын, Талас, любой жерге чалса, азыр мени көргөндөр болсо тааныйт дагы, менден спрос сени карайт, сени табат. Аз Баткенде кайсы жерде турасың? Ким Баткен эли көтөрүлүп атат дегениң туура эмес. Баткен элинен ким көтөрүлүп атат? Мен Баткенге чалып деле сурадым. Ким бар? Ушундай болуп атат десе, жок, менин тааныштарым да. Сеникилерди билбейм. Анан ким ошол көп түкүрсө көл болот. Кыргызды сураштыра келсең тууган чыгат дегенде. Баткендегилер мени тааныйт. Лично мени тааныйт. Мен менен чогуу иштешкен балдар көп. Ошолордон сураштырсам, жок, андай уккан жокпуз деди. Анан интернетке кирип туруп, эми көрдүм деп атат. Андай жөнүндө туура эмес да. Элди тияктан көтөрүп, көл көтөрүлүп атат, анан чүй көтөрүлүп атат, Баткен көтөрүлүп атат деген туура эмес. Азыр жүрүлө тетип машинени көрсөтүп коеюн. Именно ошол азамдын тай кесиби, бай кесиби манасы, тай кесиби эле. Ошол жасап 35 000 акчаны Кызылдай берген мен. Анан ошончо кишини иштетип, ошончо акчасын берип, убагында кылып аткан нерсени, эгер бирдеке Алтынайчы, мындайча айтканда Алтындай бирдеке болсочу, биздин машинелерибиз аякта. Канча 60 кишини жумуштан жок кыласың. 60 киши кыргыз элим, бөтөн эл, бөтөн жерде жүрөбүз. Бири-бирибизди жамандап, чукулап, ар бир жак бир жак кылбайлы. Наоборот, бири-бирибизге поддержка кылалы да. Мына биз балдар буяктан группанын ушунун баарын угуп, буга чейин эле группада чогулуп алып отуруп, тиге жардам берели, буга жардам берели, колубуздан келген 100 сомдон, 200 сомдон болсо да мына байке туурабы? Ошондой нерселерди кылып, 100 сомдон күнүнө чогултсак, канча лизингдин балдар өзүнчө, арендадагы өзүнчө балдар өзүнчө. Лизингдеги 10 балабыз бар, 10 бала өзүнчө чакпак кылып туруп, 100 сомдон чогултуп, өзүнчө кошелек кылып коюп коелу, жакшылыкка, жамандыкка, кырсык болбосун дегенде берели деген. Анан медресе, мешиттерге жардам берели деп берип турабыз, башкаларга, жокторго берип турабыз. Анан иштеп аткан, жардам берип аткан, ким кылат ушул Москвада, ким иштете алат? Иштеткен кишини кыргызбызда бирөө жаманда көтөрүлүп чыгып баратса, ошону чукулаш керек, кетириш керек. Мына 1, 2, 3, 4, 5 ар жакта дагы бир 5 машина. Ошо 5 машина жасалып атат. 5 машина жасаган канча мастер бар. Ошол мастерлердин акчасын төлөнүп атат. Биздин акчалар берилип атат. Мен өзүмдүн үй бүлөмдү багып атам. Алтынай мага берип койду. Алтынайга өзүнүн акчасын берип атам. Зато канча киши багылып атат. Анан келип туруп анан машиналарды алдырып коебуз. Силер ошол машиналарды алдыра турган болсоңузчу, жөн эле боңча киши буяктан 60 машина токтой турган болсочу, парвиз уят. Ушундайыбызда токтойлу дагы жаман айтышып, жакшы айтышып андан көрө чайга чакырышып, аш жейли, тамак жейли, биримдиктүү бололу. Бөтөн эл, бөтөн жерде жүрөбүз.
7 өлчөп 1 кести. 1 айттың, 2 айттың, 3 айттың, 4 айттың, каждый раз эле мен эркекче. Кандай сен тартып атасың? До конца токтотпо. Мунун сүйлөгөнүн токтотпо, тигиникин токтотпо. Мунукун бүт барын кошуп, комментарийлерди эч качан өчүрбө. Ар жакта дагы эмелерди, комментарийлерди чала бучук. Мен окуган жокмун, чын айтам. Кенчегим окуп, атам, апам окуп, бул балдардан укканымды угуп алыпчы. Аякта еще түйүнө, уят, акча чогултуп, адвокатка акча чогултуп анан берели деп, ким эмнеге сурамжылап, тигинден берчи мени. Өзүң эркекче кылдыңбы? Өзүңдүн эркекче айткан сөзүңө жооп бериш керек. Кылыш керек, жасаш керек, туурабы? Мен мисалы үчүн мен бирдеке кылып койсом, бер десе бердим, бербесем анан зачем анан общий реклама кылып? Мен биздин бир туугандар боякта жүрөт. Мына азыр эле байкелерге да айтып атам. Эжелер жүрөт, иштейт. Орустарды багышат. Орустардын колу буту иштебегендердин үйүндө колунда иштешет. Ага караганда биздин колу бутубуз бар. Иштеп жүрөбүз. Бөтөн жер зарплат алып атабыз. Ошого жараша иштейли да. Анан туруп тигинден акча сурап, 500 сомдон, 200 сомдон чыгарып, ушуп бири-бирибизди мындайча айтканда, бирөөнүн иши түшүп калса, тигине кыргыз деле соттотуп отургузуш үчүн буга адвокатка акча төлөп берген ал туура эмес. Ар жактагы комментарий жазган. Бөлбөдү эле айтыңыз, бөлбөдү кыргыз эл. Ар ким өзүнүн кухнясында өзү чечсин да. Ооба да. Же баткен өзүнчө, талас өзүнчө, чүй өзүнчө. Кыргыз элин бөлбөш керек. Анан элге да кайрылып коюп, Мындай да мен деле сөзгө кошуп кайда мында мисалы ошончо парвиз блогермин деп атат. Тууру. Блогер болсо Нуркечиде да кыргыз элин бөлгөн. Нуркечи блогер болсо Мен мында да Нуркечи. ошончо кыйын блогер экен, мына жерге келип эки жактыкын бирдей угуп туруп бир оң жак чечимин чыгарыш керек да. Анан бир жактын жакасын кармап эле ошол жака сүдүрөлүп кете бергенде туура эмес да. Тууру. Бул жерде башка бирөөлөрдүн кызыкчылыгы тартсаңар дагы эки элди бөлбөй кыргыз элин ордуна коюп туруп өзүңөр Мен мисалы бул жерде 60 бала 60 семьянан жеп атат бул жерде. Мне мисалы мен бул Алтынай менен Асылды булар таксопаркты жаңыдан баштап атканда мына сервис жок эле. Биз Шолковайга барып май алмаштырып келчү болчубуз. Эмиден бутуна туруп келаткандан баштап беремди буларды же. Анан ушунча даражага жеткирип, ушунча балага айлык берип, ушунча бала өзүнүн семьясын багып аткан жерде анан ким жаман, Алтынай жаманбы? Ушунча бала жаманчылык көрдүк. Алтынайдынчы мен мисалы айтайын, мына буяктагылар деле. Алтынай айтат, кыйкырат, урушат. Буякта 60 балагачы анча-мынча эркекче ошончо 60 баланы рулдете албайт. Иштете албайт. Ошол 60 балага бүт баарына задачаны конкретный коет, ошону требует этет. Ошентип кыйкырганы үчүн жаман көрөт. Жаман көрсөң, жармаңды бербей эле кой, башка жакка барып өзүңдүн оокатыңды. Ал требует этет, Алтынайдын айткан сөзү. Катуу айтат, катуу сүйлөт. Анча-мынча эркекке караганда чын айтын. Өткөндө да айтыптыр. Эркекче өзүңдүн сөзүңө тура албасаң, юбка кийип ал деген. Уят, тиги кылуу. Эркек келип, чеч, сүйлөш, бүтүр, бөлбөй, сен баткен эл көтөрүлүп атат, анан сен тигинтип атат, минтип атат деп бөлбөй, элди бөлбөй. Бөтөн эл, бөтөн жер жүрүп, өзбек, тажик, кыргыз деп бөлүнбөй, бир бололу, биримдиктүү бололу, кыргыз эли баарыбыз. Көптү күлсө көл болот. 7 раз орустарда айтып атат, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь деп. Бир нерсени кылардын астында ойлонуп туруп анан ии деп. 7 киши, 7 адам аксакалдарды, кичүүлөрдү, улууларды, анан чечимди чыгарыш керек. Анан бирөөнүн эмесинде эле, сен акчаңды бербей коюптур да аркасынан кетип калган туура эмес. Рахмат байке. Айта берсең көп экен, айтымчы сөз көп да, дагы барбы? Могул агаларыбыз дагы ошо барыңыздар эле ушул паркта иштеген агалар экен. Барыңыздар эле ушул Алтынай эже жөнүндө жакшы эле пикирдесиздер. Мен бир ойым айткам, мындайда, жердечи. Бул биринчи эмес, экинчи жолу айткан болот да, паркистикечи кыргыз элин экиге бөлгөнчү. Нуркечиде да ызычы болду. Анда да кыргыз эли мындай тегинде мейли первый раз. Экинчисинде да ушундай атпайбы, кыргыз эли. Мен азам, мен деле тааныйм, азам. Лично мен жакшы тааныйм туурабы? Сен өзүң айтпадың беле, полон мен выкупка алдым деп. Мен сага лично айтпадым, выкупты эмне алдың, эмне кыласың деп айткам да. Мен сөзүм да. Десем мен ака арендага өрүп коем, мага акчасын өзү кутулуп, жакта алтын эже иштеп жүрөм. Экинчиде дагы сүйүнбөдүм беле. Мына биз жана документтерди жазат албай жүргөн кезде силердин регистрацияңар сонун болуп жүрбөдү эле. Алтынай эже жазат берди. Алтынай эже эмне жерде болгон, тажик, өзбек бүт баарына
регистрация бір сом бір тиын біз регистрацияны бір жылға ұзарту үшін 20 мың беріп жатсақ сіздер бекер жазат дедіңдер тура ғой енді башқа таксопарктар ушулар кылабы путевойду 1,5 сатып алып жүргөнбүз биз. ал путевой само собой анан экинчиден барып иштеп атабыз жаштар ынтымакта жүргөндөн кийин кыргыз бири бирибизди көрүп учурашып жүргөндөн кийин сен баткендик сен таластык сен башкалык деп жүргөндөн кийин алдан мындай экиге бөлүп элди экиге бөлүп адвокатка жардам бергиле деген уятта ошончолук жардам бергибиз келсе ошол баткенде эле канча үй салынбай турат ошол жака бөлөлү акчаны чын да анан бирөөлөрдүн кызыкчылыгы үчүн чын мен личныйымда акча мен өзүм Москвага жыргаганыман келген жерим жок да баарыбыз бияка иштейбиз баарыбыз окуп калабыз деп келдик да уятын окучу азам жашынакай эле бүтүрүп неметип кой ошонучу анан Парижге кайрылып эле бөлбө кыргыз элин экиге баткен эмне өзүнчө Кыргызстан бекен же Ош өзүнчө экен баарыбыз бул жерде бирбиз да ошол эле чайкана барганда сен Оштук сен каяк даже андай даже суроо да жок болуп калган сен каяктысың дегенчи салам алейкум кыргызсың болду жашнап отуруп чай ичебиз туурабы футбол ойноп атканда деле ошол да ошон үчүн антип элди бөлбөй экиге бөлүп жарып неметпей иш кылалы да жаштар Кыргызда бирден аш жеген жерге миңден салам айт деген сөз бар го. Париж ушул жерден аш жеп сен да бала чагаңа тамак берсең керек. Ал жактарынан ойлоп адал тамагыңды таап жешке аракет кыл. Байкелер, сіздер да ушу парк менен иштешкен агаларсыздар, а? Ал вообще Каняр сыйлап. алда айт. сказали даже нечего добавить дегендечи Сиздин оюңуз деле ушундай, Байке. Эч кандай өзүнүн машинасың керек болсо алтын эжеге оформлять этип койгон ИПга лицензия алып бул жакта иштеп атат да мисалы андай жаман ой болсо анда ооба. туурабы баарыбыз эле ушундайбыз да меники лизингде бүтүп калды мен уже берип койгом да бүткөн да мен Ошо жайнаган Кыскасы алтын ай. кыскасы жайнаган эркек 60 эркек жүрүп анан ошо бир кыз водительдер эле 60 водительдер эле а биякта Кыскасы алтын ай эже ушундай акчаны алдап эле кошумча акча алып атат деген нерсенин баардыгы жалган негизинен, а? Жалган. по факту келдичи бизде по факту эле иштешебиз анткени бул Москва эми бул неменин өзүнүн немеси да ошибкасы ким эле азамдын ошибкасы да бул Москва жерде Кыргызстанда так болуш керек башка жерде так болуш керек да так жүргөн адам баардык жерде так анан Парижге деле бир кайрылып кайтты мен лично